Саламатсыңар урматтуу студенттер. Бүгүнкү сабак бул чоң бир бөлүмдүн эң биринчи кириш сабагы болуп эсептелинет. Ал эми бөлүмдүн аталышы экраныңарда көрүнүп тургандай Microsoft Word. Сабакты өтөрдүн алдында кичине тарыхына токтолуп кетким келип турат. Бул программаны силер жок дегенде бир жолу турмушуңарда колдонуп көргөзсүңөр. Бул программабыз Microsoft Word, Microsoft корпорациясы түзгөн Microsoft Office аттуу пакеттин бир бөлүгү болуп эсептелинет. Ал эми эң биринчи Word, мындайча айтканда, Office, пакет Office 30 август күнү 1992 жылы жарыкка чыккан десек болот. Же элдердин колуна өткөн. Ошол күндөн тартып, ушул күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин өнүгүү кадамдары экраныңарда көрүнүп турат. Карап көрсөңөр, Microsoft корпорациясы деле ордунда турган эмес. Ар 2-3 жылда жаңы бир версиясын чыгарып, дүйнө жүзүнө сунуштаган. Азыркы учурда эң акыркы мына бүгүнкү күн деген 2013 жылы жаңы версиясы бул Office 2013 деп аталат экен. Башкача айтканда 15-чи версия. Ал эми 29 январь 2013 жылы жарыкка чыккан экен. Microsoft Word өзү англисче котормосун ала турган болсок, сөз деп которулат. Негизги максаты бул өзү кайсы программаны алба адам баласына жеңилдетүү максатында ал программаны түзгөн. Microsoft Word'дагы бул офистик жазуу иштерин жеңилдетүү үчүн түзүлгөн атайын бир программа десек болот. Жана бул программа текстин үстүндө турмушта кандай иш аракеттерди жүргүзсөк, ошол нерсени компьютерга чагылдырып койгон. Microsoft Office пакеттеги Word'ду иштетүү үчүн биз силер менен биздин башта, старт англисче, башта деген жерге алып келип, All Programs, жана бул жерде Microsoft Office деген папканы табабыз. Office 2013 акыркы версиясы менде орнотулуп турат. Бүгүнкү күндө акыркы версия. Мүмкүн 2-3 жылдан кийин же бир топ жыл өткөндөн кийин дагы жаңы версиясы чыгаттыр. Word'ду иштетүү үчүн Word 2013 экраныңарда көрүнүп турат. Бастым, төмөнкүдөй көрүнүш чыкты. Ал эми ушул эле программаны батыраак ачуу үчүн биз баягы эле биздин издөө жерге Win Word деп жазабыз. Enter. Баягы эле бизге тааныш болгон экран көрүндү. Дагы кыскараак кирем десеңер, Windows баскычтын жардамы менен R тамганы басабыз, Run, жана бул жерге WinWord жазабыз. WinWord деген бул иштетилүүчү файлы. WinWord.exe толук айтканда. Бастык, бизге тааныш болгон экран чыкты. Бүгүнкү сабакта төмөнкү темаларга токтолуп кетебиз. Бул темалар экраныңарда көрүнүп турат. Демек, кайсы темаларга токтолуп кетебиз? Биринчиси, документти сактоо, документти башкача сактоо, сакталган документти ачуу, жаңы документти түзүү, документти жабуу, бирден көп документтер менен иштөө, барактын параметрлери, алдын ала көрүү, жана документти кагазга бастыруу. Жаңы документти кандай түзөбүз? Ошол нерсеге токтолуп кетсем. Жаңы документти түзүү үчүн MS Word программаны иштетебиз. MS Word программаны ачканда төмөнкүдөй көрүнүш чыгат. Бул жерден blank document дегенди тандайбыз. Котормосу таза документти түзүү. Бир жолу бассаңар, силерге төмөнкүдөй көрүнүш экраныңарга чыгат. Бул көрүнүштү кантип түшүндүрүп кетемин. Жөнөкөй A4 форматындагы кагаз сүрөттөлөт.
жана бул кагазга биз текстти жаза алабыз. Жогору жакта болсо меню жолчосу жана аспаптар тактасы сүрөттөлөт. Сол жакта болсо навигация, башкача айтканда бат документке кайрылуу. Документ дегенде биздин документибизде бирден көп барак болушу мүмкүн. Кандайдыр бир текстти издеш керек болушу мүмкүн. Же болбосо баш сөздөрдү тактап чыгыш керекпиз. Ошол учурда навигация бөлүгү бизге жардамга келет. Жаңы документти төмөнкүдөй ачтык. Ал эми түзүлгөн документке мен кандайдыр бир маалымат киргизейин. Баягы эле биздин тема, бүгүнкү теманы алып көчүрөйүн. Көчүрүү үчүн белгилеймин фрагментти. Оң жакты бастым. Чыккан контексттик менюдан копини тандадым. Word'го өттүм. Системдик көрсөткүч жана чычкандын көрсөткүчү деп эки терминди айырмалап кетели. Системдик көрсөткүч экраныңарда көрүнүп тургандай өчүп жанып турат. Ал эми чычкандын көрсөткүчү болсо көрсөткүч сүрөткө ээ. Эми ушул системдик көрсөткүч турган жерге биз көчүрүп алган фрагмент орнотулат. Орнотуу үчүн оң жакты басабыз. Чыккан контексттик менюдан Past Options деп турат. Бул жерде Use Destination Theme теманы алып аткан жердеги абалдай бул жакка орнотууну мен каалайм. Төмөнкүдөй орнотулду. Эгерде навигация силерге кереги жок болсо, навигацияны жаап койсоңор болот. Киргизилген өзгөртүүлөр боюнча мен документти сактагым келет. Кантип сактаймын? Сактоо үчүн биздин меню жолчосунун жогору жагын байкап көрсөңөр, бул жерде төмөнкүдөй баскыч бар. Дискетанын сүрөтү менен сүрөттөлгөн. Save алып келсеңер, save деген жазуу чыкты. Клавиатуранын жардамы менен Ctrl+S басат экенбиз. Бастым. Басканда төмөнкүдөй экраныңарга көрүнүш чыкты. Save as кичине бир убакыт өткөндөн кийин Save as'ке да токтолуп кеттим. Бул башкача сактоо деп аталат. Документти жаңы түзүлгөн документти силер эң биринчи жолу сактап атканыңарда бизге жардамга башкача сактоо менюсу келип чыгат. Башкача сактоо менюда 3 тандоо көрүнүп турат. SkyDrive, Computer, Add a Place. Азыркы жаңы технология бул булуттар технологиясы деп аталат. Бул биз кандайдыр бир булак катары, сакталуучу булак катары биз буга чейин таанытылган бир булуттарга кайрылсак болот. Ал эми Add a Place бул кандайдыр бир башка жерди көрсөтүп койсок болот. Жерди дегенде биздин компьютерден сырткары башка бир жака сактасак болот документибизди. Биз ал нерселерге токтолбой, азыр өзүбүздүн компьютерибизде эле документибизди сактайлы. Ал үчүн биз компьютер бөлүккө киребиз. Компьютер бөлүктө тандаганда оң жак бөлүктү байкап көрсөңөр, буга чейин көп колдонулган, эң акыркы колдонулган папкалардын тизмеси көрүндү. Ал эми бул жерде силерге керектүү папка жок болсо, Browse деген баскычты басабыз. Пайда болгон терезеде мен керектүү папканы тандаймын жана ошол папкага сактаймын. Керектүү папканы мен азыр тандап атамын. Төмөнкүдөй папканы тандадым жана документтин атын биринчи документим болгон үчүн мен first деп сактап коеюн буну. First, биринчи. Документим сакталды. Word'ду жаптым. Ал эми сакталган документти ачуу үчүн биз кайра Microsoft Word'ду чакырабыз. Чыккан терезебизде көрүнүп турган абалда байкап көрсөңөр, сол бөлүк жана оң бөлүк. Баягы жаңы документти түзүп атканда оң бөлүккө кайрылганбыз. Ал эми документти азыр ачып аткан кезде сол бөлүккө көңүл бургула. Бул жерде эң акыркы ачылып, түзүлүп, ачылган документтерибиздин тизмеси көрүнүп турат. Эгерде бул жерде силердин файлыңар жок болсо, силердин документиңер жок болсо, анда Open Other Documents тандайбыз.
башка документти ачуу деп которулат. Биздин учурубузда документибизди first деп сактаганбыз. Эң башында турат first. Бир басышыбыз менен документибиз ачылат. Бир басканыбыз менен документибиз көрүнүп калды. Бул жерге мен кандайдыр бир өзгөртүү киргизейин. Мисалы үчүн мен документке өзгөртүү киргиздим деп жаздым. Эми киргизилген өзгөртүүнү сактоо үчүн дискеттин сүрөтүн алып келип туруп бир жолу бассаңар түзүлгөн документтин үстүнө сактап коет. Түзүлгөн документибиздин аталышы кандай эле? First. Ал эми мен өзгөртүүнү өзгөртүлгөн документти башка ат менен сактагым келет. Башкача сактоо биздин темабызда бул жерге көңүл бурсаңар, башкача документти башкача сактоо деп турат экинчи бөлүк. Мына ошол башкача ат менен сактоо үчүн мен файл деген менюда байкап көрсөңөр, бул жерден келип файлды бастым. Файлды басканда төмөнкүдөй көрүнүш чыкты. Бул көрүнүштөн Save as менюдан сол жактагы бөлүктөн Save as'ти тандаймын. Чыккан менюда дагы жолун көргөзүш керекмин. Кайсы жерге сактаймын? Жолу болсо Browse баягы эле биз буга чейин сакталган жол сүрөттөлүп турат. Төмөнкүдөй жол D мен учурумда. Жана бул жерге мен second деп сактап коеюн. Second. Англисче мүмкүн болушунча файлдын аттарын сактап атканыңарда файлды латын тамгаларын колдонгула. Second. Enter. Документибиз second ат менен ошол эле папкага сакталды. Азыркы учурда бизде эки документибиз бар. Биринчиси first, экинчиси second деп аталат. Бир эле учурда биз ушул эки документ менен иштей алабыз. Мен азыр экинчи документке 2 деген жазууну жазайын бул жерге. Жана өзгөртүүнү сактап коеюн. Жөн эле дискеттин сүрөтүн алып келип туруп бассам сакталды. Кайерге сакталды? Second деген документке. Активдүү документти жабуу үчүн оң бөлүктө, оң бурчта, жогорку бурчта X деген көрдүңөрбү? Алып келсеңер close деген жазуу чыкты. Буну бассаңар активдүү документ жабылат. Биздин учурубузда бир гана документ ачык болгон үчүн ошол Microsoft Word менен кошулуп жабылды. Word'ду жаңыдан ачалы. Жана бир эле учурда эки документти ачалы. First дегенде ушул эле учурда Open Second дегенге мен 2 деген текстти жазганмын. First дегенге эч кандай текст жок. Өзгөртүлгөн текст жок. Бир эле учурда эки документ менен иштөө үчүн маселелер тактасында Word'дун белгиси турат. Бул жерге келип туруп бассаңар, бизге экраныңарга көрүнгөндөй канча документ ачык турса, ошончо документти сүрөттөп берет. Мисалы үчүн мен дагы жаңы бир документти түзөйүн. New blank document. Жана бул документке интернетке кайрылып, мен азыр кандайдыр бир маалыматты алсам, кандайдыр бир маалыматты алдым. Төмөнкүдөй бир маалыматты аягына чейин. Аябай көп экен, узун экен маалымат. Так, оң жакты бастым. Жана аны мен жаңы документке орнотоюн. Орноттум. Төмөнкүдөй биздин текстибиз азыр орнотулду. Жалпы биринчи баракта турабыз. Жалпы 4 барактан түзүлгөн документ. Буну сактайын. Save жана баягы эле биздин папкабызга сактасак, байкасаңар, мен буга чейин акыркы колдонулган папкалардын тизмеси турат. Ошону бастым. Бул жерге болсо үчүнчү деп сактайын. Үчүнчү деп коеюн. Үчүнчү документибиз. Демек, бир эле учурда азыр 3 документ бизде ачык турат.
Кааласак ушул 3 документ менен иштей алабыз. Кааласак керек эмес документти жаап койсоңор болот. Жаап таштоо үчүн, мисалы үчүн мен экинчи документти жаап таштайм. Экинчи документти белгиледим жана оң бурчка келип туруп жап деген баскычына бастым. Азыркы учурда 2 документим ачык абалда турат. Кийинки бөлүгүбүз карагыла, биз текст менен иштеп атабыз. Ушул эле жерде биздин бүгүнкү азыркы өтүлүп жаткан сабагыбыздын темалары да көргөзүлүп турат. Документти сактоону карап көрдүк силер менен. Мен белгиледим жана ортосун чийип койсом. Бул теманы өттүк. Документти башкача сактоо, аны дагы өттүк. Сакталган документти ачуу карап көрдүк. Жаңы документти түзүү карап көрдүк. Документти жабуу карап көрдүк. Бирден көп документтер менен иштөө карап көрдүк. Барактын параметрлери, алдын ала көрүү жана документти кагазга бастыруу бөлүгү калыптыр. Мына өзгөртүүлөрдү мен азыр сактап коюу үчүн дискетта сүрөтүнө келип туруп басамын. Же болбосо клавиатуранын жардамы менен Ctrl+S'ти басамын. Барактын параметрлерин колдонуу үчүн биз керектүү менюга өтүш керекпиз. Экраныбызда көрүнүп турган Microsoft Word'тун менюсунда Page Layout'tu тандайбыз. Ал эми төмөн жакта Page Setup деген бөлүк турат. Мына ушул жерде аспаптарыбыз сүрөттөлүп турат. Дагы деталдуу көрүү үчүн Page Setup'тын төмөнкү оң бурчуна келип туруп бассаңар, бизге терезе катары аны сунуштап берди. Ушул эле терезени башка батыраак жол менен чыгаруу үчүн мен силерге дагы бир экинчи жолун көргөзсөм. Экинчи жолунун колдонуу үчүн бизге сызгыч керек. Сызгычты экранга көргөзүү үчүн View катмарга кирип, Ruler дегенди тандаймын. Rulerди тандаганда байкасаңар, бизде документибиздин сол жана жогорку жактарында сызгыч сүрөттөлүп калды. Сызгычка келип туруп бат 2 жолу бассаңар, бизге баягы тааныш болгон барактын параметрлери деген терезе сүрөттөлдү. Эмне жасай алабыз бул терезеде? Эмнелери көңүл буруп кетиш керекпиз? Margins, Orientation, Page, Preview, Apply to деген бөлүктөр бар. Жана Margins, Paper Layout деген катмарлар деп айтып кетсем мен. Катмарларыбыз бар. Мына ушул жерде Margins бөлүгүнө токтолуп кетсем, Margins бул документтин сол жагынан, жогору жагынан, төмөн жагынан жана оң жагынан канча аралык калтырып кетиш керекпиз. Мен учурумда 2 см, жогору жактан төмөн жактан 2 см, сол жактан 3 см жана оң жактан 1,5 см экен. Сол жак бөлүктү мен көбөйтүп көрсөм 3,5 см болсун. Жана жогору жак менен төмөн жакта 1,5 см гана аралык калсын. Мисалы үчүн. Окей, байкап көрсөк, сызгычыбыздын карагыла бул күңгүрт түсү 3,5 см барабар болду сол жак бөлүгү. Демек документтин сол жак бөлүгү 3,5 см аралык калтырылыптыр. Оң жак бөлүгүн карап көрсөңөр, сызгычка жараша 1,5 см аралык калган. Жогору жактан дагы 1,5 см, төмөн жактагы документти карап көрсөк дагы 1,5 см аралык калган. Андан сырткары Orientation бөлүк бул барактын сүрөттөлүшү. Эки абалда биз ошол эле бизге таанымал болгон A4 кагазын ала турган болсок, A4 кагазын эгерде сүрөт деле бизге жардамга келип турат. А тамгасын байкап атасыңарбы? Бул портрет көрүнүшү, ал эми бул көрүнүш болсо альбомдук көрүнүш. Англисче landscape деп аталат. Окей, мен азыр альбомдук көрүнүшкө өткөрдүм. Андан сырткары документтерибиз экранда, мисалы үчүн карагыла, бул жерде мен бир барактын ичинде 2 баракты баттыра тургандай абалга алып кел деп тандадым.
же болбосо күзгүдөй чагылдырылсын деген мүмкүнчүлүктөр бар. Же болбосо китептегидей нормалдуу учур бул. Китептегидей төмөнкүдөй көрүнүш. Эки барак деген төмөнкүдөй көрүнүш. Ал эми mirror emergence төмөнкүдөй. Preview деген алдын ала бизге көргөзүп турат. Жана бул өзгөртүүлөр жалпы документке же болбосо кандайдыр бир белгиленген жерге гана колдонсун деп таанытсак болот. Кийинки катмар бул paper катмары. Paper катмарда биз документтин өлчөмүн тандайбыз. Өлчөмү эгерде спецификалык түрдө өзүңөргө таандык бир өлчөм болсо, анда силер бул жерде бийиктиги жана туурасы деп эки маалыматты киргизесиңер. Ошол өлчөм менен силерге документти түзүп берет Microsoft Word. Ал эми таанымал болгон форматтарга бир жерден тандап алсаңар болот. Мисалы үчүн азыркы учурда унчукпа абалында A4 форматы тандалып турат. Ал эми layout бөлүгү болсо, бул бизде секцияларыбыз кайсы жерден башталат, карагыла жаңы барактан башталыш керек. Жогорку жактан төмөнкү жана жогору жактан баягы баш жазууларга канча аралык бөлүнүш керек, ошол сыяктуу маалыматтар чагылдырылат экен. Ал эми документтин алдын ала көрүү үчүн биз файл бөлүктөн print'ти тандайбыз. Print'ти тандаганда карагыла бул жерде принтерге чыгаруу, кагазды баягы бастыруудагы параметрлер жана оң жак бөлүгүндө алдын ала көргөзүп турат. Демек биздин документибиз азыр альбом түрүндө сакталып калган экен. Буну китеп түрүнө өткөрсөк, төмөнкүдө көрүнүшкө ээ болот. Бизде азыр бир эле барагыбыз бар экен. Бул эмес, мен үчүнчү аттуу файлыма кайрылсам, үчүнчү аттуу файлда силердин эсиңерде 4 документибиз бар. 4 барагыбыз бар, кечиресиңер. 4 барагыбыз. Аны биз интернеттен алып бул жерге сактап койдук эле. Ушул 4 баракты мен алдын ала көрүп жана принтерге чыгарсам маалыматты. Ал үчүн print бул жерде алдын ала бизге көргөзүп турат, кандай көрүнүшкө ээ болот. Жана ар бир баракты биз бул жерден карап чыксак болот. Баракты чоңойтуп, кичирейтип алсак болот. Чоңойтуп, кичирейтип алдык дегенде, бул барак өзү чоңойбой атат. Бизге көрүнүшүн гана чоңойтуп, кичирейтип атат. Лупаны элестеткиле. Лупаны документке жакындатып жана алыстатканга барабар болот. Документтин өлчөмү ошол боюнча эле калат. Төмөнкүдөй чоңойтуп, кичирейтсек болот экен. Ал эми барактын жайгашкан бул жерден деле өзгөртсөк болот. Баягы барактын параметрлери деген бөлүктө өзгөрттүк. Документти кагазга бастыруу учурда деле биз өзгөртүп алсак болот экен. Төмөнкүдөй көрүнүшкө. Көрдүңөрбү? Ушул жерде дагы мен өзгөртүп жана принтерге жиберип койсом болот. Канча копия жиберемин бул жерден тандаймын. Мисалы үчүн 2 деп тандап туруп азыр принтти баса турган болсом, карап чыксак, баарын анализ кылып чыксак, эмне болот? Бардык документти печатька жиберет экен, бир тараптуу жиберет экен, 1, 2, 3 номери менен кетет экен, жана альбомдук көрүнүштө чыгарат экен. Документтин өлчөмү A4кө барабар экен. Өзүнчө бир жеке кандай параметрлери бар экен. Бул жана ар бир баракта бирден гана баракты батырат экен. Ушундай параметрлер менен кагазга бастырат. Ал эми бул берилген документте мен болсо азыр буну кичирейтип алайын. Төмөнкүдөй кылып көрүнүшкө алып келдим. Жана портрет көрүнүштө болсун. Дагы кичирейттим. Кичине көрүнсүн. Эми ушул жерде мен экранга силерде азыр bizde 4 barağımız var. 4 baraqtın
2'den tartıp 4'kө чейинки барактар чыксын. 2-4 деп жазамын. Ал эми ушундай учур принт дегенди бассам 2, 3, 4 аттуу барактар чыгат печатька. Эгерде мен төмөнкүдөй жаза турган болсом 1 үтүр 3-4 кандай деп түшүнөбүз? Биринчи барак, үчүнчү барак жана 4-чү барак. Тире белгиси эмнени билгизет? Аралыкты билгизет экен. Демек, мисалы үчүн мен 3-10 деп жаза турган болсом, жана элестеткиле биздин документибиз 10 барактан турсун. 3-чү барактан тартып 10-чу баракка чейинки документ барактарды кагазга бастырып берет экен, чыгарып берет экен. Демек, биз азыр кайра өзүбүздүн документибизге өтсөк, алдын ала көрүүнү карап чыктыкпы? Карап чыктык. Чийип койсом үст ортосунан, документти кагазга бастырууну карап чыктыкпы? Карап чыктык. Демек, Microsoft Word аттуу чоң бөлүмдүн биринчи теманын аягына келдик деп айтсак болот. Ийгиликтер.